Қатары мен мындай түс суроолорду берейин. Ошондо кылыш керек. Атыган аке дейм илгертен сизди. Мына 70-ке келип калыпсыз. Эми албетте убакыттын өткөнү не үчүн сызылдайт. Бирок баягы мыйзам табигаттын, тагдырдын дегендей 70 жашыңыз кут болсун. Рахмат. Ден соолукта болуңуз. Үй бүлөңүз менен бакубат жашоо каалайм. Рахмат. Анан мындай ачык айтып кетейин, мен сызылдаган жерим жок. Анткени бул Кудай Тааланын иши, табияттын иши. Анан дүйнөсүнүн организми ошондой да. Анан бир чети сүйүндүм ушул 70 жашты белгилеп атканыңызга барандуу курак. Ошого жеткенине ыраазы болуш керек. Сүйүндүм. Жашагандан ыраазы болуш керек. Эми мына сиздин кенедейден берки тагдырыңызды мен жакшы эле билем. Эл журтуңузга дагы кайталап кыска айталы. Ошол балалыгыңызды, төрөлгөн тегиңизди дегендей кыргызча эки сөз менен айтып кетсеңиз дегенде. Мен эл катары ушул согуштан кийинки мезгилде тагыраак айтканда 1953-жылы Ош областына караштуу Чоңмал району болсом да 1-сентябрда төрөлгөн. Бул Сталиндин кайтыш болгондон кийинки мезгил. Мындай өткөн мезгил, кыйынчылыктар кичине унутула баштап, бирок баардык ойдогу бул эле мезгил. Ошону көрүп калдым. Өкүнчүсү ачуучулукта ачка туура келет. Атынан мээрин көп көрбөй калдым, себеби атам 2 жашымда, апам 3 жашымда кайтып кетишип, böyle kılıçlık gördük. Ağam var ile çalışan. Şu ağalarımın oğlusu 14-15 yaşından mektep taşlar. Bir ağam ortanca ağam göz bakam deyip elim malı kaytarıp gitti koyacağımız. 3 bir tuğan ekensizler de? Men anlarımın yenileşmin. Ağaların atası atam eken soğuş ketip kayıtpaya vardı. Benim atamın 2 kız var iken erkek oğul yok eken keyin köksöp keyin oşo apam aylan meni tapkandan 2 yaşta ketiverdi. Menden keyin de bir kızdı boluşkan ele bu jaka jetip gitpey çarçap kaldı. Ошондо мен атадан 2 эжелүү, апамдан 2 агалы болуп өстүм, бирок эрте кетишкенден кийин негизинен агаларым менен болуп, эжелерим өзүнчө үй бүлөлүү болуп кетишкен. Кандай болгондо дагы сурабаларың барбы дейт кыргызда, бир тууган бар экен, болгон экен. Бар, ошол. Бар болсо, тилек каршы өткөн жылы улуу агам кайтыш болду, азыр кийингиси бар, Кудайга шүгүр. Алда 80-ге барып калды, 80-тегенде. Siz ошо 1-класстан кайсы айыл сиздин айылыңыз? Каратейет айылы баягы элдин болсо, албетте. Өзбекстанда бомба таштап. Бомбалаган. Сырттан келген сагалчандарға каршы анан эми шылтоосунун каршысы ошондой болгон да. Демек, кийин биз комиссия түзүп териштирдик. Биздин аскерлерде координаты туура берип койгон да. Себеби үчүн анда сагалчага келген азырда биздин армиянын бөлүктөрү болчу. Кийин генерал Бөрбаев деген болду го, ошол командантчылык кылып. Менен барбаган дышарда эле бомба түшкөндөн кийин көлдөн чаап келип түнү бою бардыңыз? Бардым, өз. Зиян болгон ба анда? Кимдик баскан жерден 3 адам кайтыш болгон бир үй бүлө. 25 жакын үйлөр бомбанын кыйраган. Түшкөн да, ошону кыйрап. Кудай жаалап, эптеп үмүшүк табылып, кайра курулду ошо кийин асарыкка барып билге. 1-класстан 10-класска чейин ошол айылда окудуңузбу? Жок. Мен андай турмуштун кыйынчылыгынан 2 класста окудум, 1-2 класста. Окуткан агайым азыр бар Ысыкатада, Сымташ айылында, Калидин Жубаниев деген. Катташып келдим ушуга чейин. Анан уксам Сопкоргон деген жерде, ал Беркалайда. Интернат ачылыпты, адам жакшы карайт экен, жакшы багат экен, кийимге чебет экен. Мен жана ата-эне жоктуктан, турмушу оорчулуктан, мен мындай кийимге жагынан дагы тамак ашадан кыйналган күндөр болгон, ар күнү үйүнө барып сураган күндөр болгон, ар күнү кертеге жеген күндөр болгон, билесиз, жетим болгондон кийин ошондон качып, бир күн угуп калдым, ошол интернат ачылып. Өзүңүз эле демилге? Анан деп
oşantip жүргөндө биздин айылга сапкалдын бөлүмүнүн чоңдору келип чай ичип бакта отуруп калыштыр. Балык улаганы бизде форель болот да. Анан ошол көкүрөгүм аябай өйүп жүргөндө чүйдө эле барып айттым, ой салым берип анасаңдар, мен кыйналып жүрөм. Соккоргондо интернат деген бар экен, ошого жөнөтсөңөр десем, анан бөлүмдүн башчысы Галов Алиша деген ой, мына сагыр деп коет биз жетимди. Сен эми оштоп келдиң билесиң. Сагыр. Ой, мына таза жирек го. Тартып келип аткан. Жакшы, анда биз менен жүр. Балык кармайбыз, анан кийин сени ала кетем деп, анан калган балыктарын көтөрүп алып, тизесиң да чубукка билесиң. Эрсилган кечинде үйүнө пар бертес, дагы тоонан келип, ушу спорун жөнөткөн. Башыма топ ийгизип, белиме нан курчап, кур курчап, анын ичинен нан салып берип, анан 4 сом берип, анда дагы тоонан ошко автобус каттачы. Кийин алдыга катпай калды го. Ошол менен барып Соппорону окугам 6 жыл. Анда ал интернат 8 жылдык болчу эле каршы. Эми абдан жакшы экен, бардык шарттары бар, кийинген. Сиз үчүн сонун эле болуп калды. Ошол үчүн мен такай жазып жүрөм, атып жүрөм, мен үчүн кийинки өмүрүмө ошол интернат чоң таасир берди. Бардык жагынан жакшы окудум. Ар кайсы кесиптерди үйрөндүм, тең болдум, ошол жерден отличник болдум. Дружина советин билесиң, антиги класска, мына дружина советин төрагасы болдум. Комсомол 8 класс комсомол катчысы болдум. Тилек каршы 8 жыл болчу да. Анан бирок областта барган комиссия мени жактырып, эми 9-ондан да Ошто Терешков атындагы интернат бар, билесиң. Ошого же Карасууга, же Шакаптарга, же Кочкордо интернатта ошого оку деп мен ой, рас болот деп Ошко. Ошондо көңүлдөнсөм, бирок жана экинчи агам ал өзү мектеп бүткөндөн кийин Фергенада, Кызылкада кыш куюп, ар кимден ишин аткарып, кичине акча таап, педагог өтүп койгончу. Ал болбогой, ой, мен шаарда окуп жүрөм, шаарга барсаң бузуласың, дегенде мындай деп уруксат бербей, анан кайра Чоңдайга барып, бизге тоңуштурган Карамыктагы 10 жылдык мектеп болчу. Каратейте дагы эл аз болгондон мындай мектеп кызык экен. Карамыкта окудум го, 9 класста ошондон. Айылда бүттүңүз кайра. Жакшы. Эми адабият, биз адабиятчы катары сизди устатыбыз деп эсептейбиз. Адабиятка кандай ошол бала кезинде кызыгып өзүнчө китептерди окудуңуз да? Албетте, мен мектепте бардыгы сабактарды жакшы окудум. Отличник болуп, Соппорондо дагы, тиги Карамыкта дагы мектеп бүткөндө. Мага бардыгы сабактар бирдей көрүнчү, бирок мен ачык айтайын, мурда жазганмын. Мага тагылимдер, техникимдер жакшы, себеби 60-жылдар билесиңер, космоска учкан, спутниктер учкан, илимий ачылыштар болуп аткан мезгил болду. Элдин баары техникалык илимдерге көп көңүл бурушкан. Мен да ушу инженер болом, политехке тапшырдым деп ниет кылып, математика, физика, химияны көбүрөөк окучумун. Атайын Москвадан, Минсктен чыккан китептерин алып алып, жана справочниктерди. Орусчанча мыкты эмес, эми кичине Соппорогондо окуганда чекалаштардын отряды бар эле, орус мугалимдер бар, ошодон жукканмы, орусчадан анча кичине түшүнүп калгам. Ошо орусча китептерди окуп, конспекттелеп, анан бияка политехке тапшырып келген, интернат окуганда досторум, мыкты окуган, базы чакала деп сүйлөшкөн элек да. Политехника мода болуп турган кезде мода болгондо техникалык билим. Анда поэзия адабиятанча мындай болуп калган, сүрүлүп калган экенчи катарга. Бирок тилекке каршы политехке албай койдум, себеби мен приписный свидетельством болот, билесиңер. Ошонун жок болуп калып, себеби бизди аскер комиссариаты народ коргоонго барып өткөргөн, чоңдоп жүргөндө. Анан кийин өзүбүз келип тапшырабыз дегенде документтеринчи, кагаздарын, приписной. Приписной деген сүрөт басылган, печать басылган документ. Беришкен эмес, мен аны албай эрте келе бергем. Себеби мен 6 медаль түшкөн болчу да. Аны комиссия карап чечет дегенде мен эртелеп келип дардана берейин деп кийин апарып беребиз деген да. 6 медаль менен бүткөнсүз. Ошондон көрсөтүлгөн, бирок кийин
bir 15 günden keyin alıp berdi, 20-22'lerinde iýilden. Awgustda 1-awgustda egzamin başladı. Ana alıp gelişti, kızlarım ýakşy. Ana kızım oturat, al mezgilde çoğalar atıp kızlarım okuğa jörjümiz. Mana geçen ýyl 1973 ýyl. Ben de şunda diýen çykdy makalam çykkan. Şu kızlar jörlet bizden el eskiçe tiginde munday dep. Katu. Güç menen milisiya biýlikdegi jörlet militerinin katçysy menen alıp geldi. Oşonda olup keyin alıp gelişti, karasam Maýdyşdy Kapoğlu saat 1 saatdan 4 saatda seýerim ötüp jaşygymda mene ata-enesi ýok, hiç kim çykdyradan ötüp kokys ötpey galsa biz ýat bolabыз dep raýon oblastlarlar. 6 beda bular ýön ýok жерден bergen turmuşyn dep aýtaby dep kymsynyşyp özlerinçe. Ana maga orus tili menen matematikada 4 goýuşupdy da, kalan bar 5. Gaýra tartkan turbaýar. Şonda bilen ötpey galsa aýtym jetim. Ana biz gepke galbaýar degen. Bolsa bolsun, bolmasa jok degen. Şonda alıp gelişden ana aýly jok bäri tapşsam jananda arasynda pripisna jok. Janda kabas. Ama albaý anan al wagtda sen oşda okudum dep aýtyp jürösüň. Sen okanaga neler biz okanmyzda 70 ýylla. Kızım gününe 21 reis uçtu. Gönçe yak sorak. Oşko. Owa. Biroq bir juma 10 günge beret bolçu emas. Sen barla okuga jönögen mezgilde ýer köp jaýynda. Samolyot menen gana jurçy. Samolyot menen jurçy. Muna jol anda işleçe emas. Giyin mana biz çoňlap turgan mezgilde jetişkendikdi garaýmyz. Adam barıp gelgende mümkün emas. An söz men öz jetim kelgende barogany 120 asol maksatman kelgem. Jana eki agam koşup bergen oşol boldu. Kembagal kişiler Katardagy 14 som mene reis. 14 som reis boldu. Bilemde unutpay meni. Ana ne gaýra barıp gelişke hiç mümkün emas. Ana oýlanyp turup gün ötüp atat. Ana ne bolsam kıyın ahvalda galypyz. Bir jaka tapşyrışka tapypsan, oy mektep kıyın boldurçalar, aýbay şundan akal okup alyp söz bolat diýip. Nardan universitetke barıp tarih fakültetine ötüp. Ondan 5 ýyldan ötüp dekany, zam dekany, oy azamat bar soňra jogap berdim, kıyın ekensiň dep alaýberdim. Hat жазып berdi, kol goýup beretdi. Universitetden baş korpusunda gireberişinde foyede komissiya oşonda işlep atkan eken. Agalsam bir şaý giygen tatar kız takmada kal atkan. Allah garap albaý doý, janagy men jok. Pripiska. Ana gaýra bar dekanga. Albaý kılsym al жазып berdi, al bul deme jetim eken, anan mykty okuýt eken, bize gerek muna. Gaýra gelsem okutup dekan özüne jogap berip, men özüme jogap berem, men keyin jogapkerçilik ötüp albaýym dep dagy bolbaýdy. Anan çegerteşip turgan çoňlardan gelgen dostlar bar edi. Ekonomika gelgen bir-eki turoy. Ma filfaga çoňlardan gelgen jaý çöküp degen. Tapşyrdy jön anysyny garagam jok, se 2 gün kalgan egzamenge. Tagdyrdy gaýra. 2 gün kalan. Anan albatpaýdy. Anaga barsam, çyn anys garaýla alyp goýdy. Men bitip bir jagyn ilişim gerek da, kantyp ketdim ani. Taladaglar meşedi. Desem alyp goýan, anan egzamenden Hudaga şükür bardan 4 tapşyrdım. Çet dil tapşyran jokmun, sebäbi mektep okugan emasmyş. Biz çoğlarda ýurtgan emasdan. Bizde de şonda 3 goýup berdi. Ya oşonçu men eme bizdi boşaltkan. Çet dil tapşyrmadyk, kalan 3 saat tapşyrdyk. Ben 4 tapşyrdım. Keyin tizmede qarasam 3 tavalçı 75. Oşonda 60 tavalçı 70 çekemin. Ötüp kaldım. Ben aldımdagilar bar 5 ket tapşyrganlar 5 koşumda 4 mende ötkenler. Açyk aytkanda al wagtda tuğançılık, жердерçilik, anan keyin para koşulup düştü bolçu. Men tagala aýtyp jürem. Şu bizim Uluttuk Üniversiteti bilen aýlçak jan kırgızlar köp da. Kırgız bar jerde janagynda ters çylıklar köp. Anan biroq men ötüp kalganym, keyin sürtürsem, oşo men saýapty 1-2 jetim, anan Tajikistandan kelgen 1-2 alıştır. Hem tawar hareketler şöyle biz daýasa gerek, anan alışyna gelgende tüýlerde başyp ötüp kaldyk. Muna şonda lançam hakykaty bar eken. Oşonda ötüp kaldım filologiýanyň kırgız tilini adalet bölümüne. Аны ötkenden keyin menin şu bala gezlerimde şunga çeýinlik prinsipim
bir nersege iliştiğimde ошого артынан түш. артынан түшті жақсы оқыш керек, жақсы деш керектер. Анын үстіне мен жаңа айтпадым ба, Сопыда оқығанда эле кейін Караматада мен жалаң 5 оқучумун. Баары бирдей. Мага тарих, география, тил адаттар аябай жеңил көрүнчү. Ушу ичинде ачык айтпак, ошолар да сабак деп койчумун. Ошол үчүн мен эч дардыгы жок эле көрдүм, математика дардыгам, университетке 2-3 күн барганда эч дардыгы жок өтүп кеттим. Анан негизгиси мен элдин сөзүндө мен атам жамак жакын болгон экен. Ал бул жака каршы түшкөндө Шерген öğrenmişim buna, kadam jargılıç bizde. Sonunda bu jak. Ar jagын жерге табарайын Тажикстандан. Айтышчы, ал жака карып, бул жака барып, атам жабашы кылып турмушу ошону өткөргөн деп. Ошондон жукса керек, жана мен Сопыда окуганда анан Караматадагы макалларым Кыргызстан пенери Ленчин жаш райондук кесип бар болчу, 200 миң тем. Ошого жазып чыгыптырчы. Канда бар экен. Биринчи жолу ошондо мен гонорар алгам. Кыргызстан пенеринен 7 класстабы, 8 класс Сопыдагы 90 тыйын баргам. Кийин 200 сомдон алган. Эми азыр андай жок да азыр. Кош дейли эми кичине аттап өтөм. Ошентип өтүп калган үчүн өзүм жакшы билгендей филфактада жалаң 5 окудум. Анан чыгармачылыкка кайрылып, 2-курстан тартып макалаларым чыгып, üçüncü kurslarda da республика талып калдым. Ооба, эми кезде биз сизде аябай окуучубуз, мен да кийин студент болгондо сиздин аралыгыңыз башталган кез. Карбаласты сокөз азыр белгилүү атын аябай окуучубуз сизде. Анан сизди мен мындай ачык эле айтайын, бомбардир биринчи ушу жаш жанагы Чапаевтай болуп жалындап чыкканыңыз эсимде. Ошого аттап өтөлү дагы ошо биринчи сиз баштаганда эле сындан баштадыңыз, э? Ооба, сын. 2-курста. Ушул агайларыңыз менен ошолорго кол салдыңыз да мындай кыргызча айтканда. 3-курста уже, 3-курста таанылдыңыз. Роман боюнча чоң талкуу болуп, ошого катышып, мен мына Кегишбек Асанович менен өзүм деканым Качымбаев Кубаев менен кайтып пикир айтышып, бара-бара илимдин докторлору менен айталы. Чачтарын тик тургуздуңуздар кыскасы. Садык деген доктор диссертациясын талкуулап ушундай болгон. Анан эми анын баарын адабиятка кызыккандардын баары билет. Анда бегөтөлү анан баягы эгемендик келди. Эгемендикке Европада СССР тарай электе жанагы көп мандаттуу шайлоо деген жүрбөдүбү. Ошого депутат болуп келдиңиз, э? 90-жылы. Ошондо эмне кызматтаныңыз? Так ошол депутат болгон. Легендарный парламентке депутат болгондо мен Горбачев болгондо жана чоң иштер башталып реформа, демократ деген ошону анан мен ачайын Кыргызстан маданиятында иштедим, бир редактор болуп кийин. Аны билем. Анан ошондо эле мына тарых биздин мурас, жана молдо, кылыч, Кыргызстан кара орнуна коюш керек деп мен Москва жөнүндө изилдеп жазганмын да. Анан ошонун шарапаты менен 98-жылы жана биринчи шайлоо болуп калды. Ата-анаш негизде. Анан мен 90-жылы, э? 88-жылы биринчи болду. Мекемелерге, ишканаларга шайлоо болуп калды. Ата-анаш. Завод, фабрикаларга анан кийин илимий мекемелерге. Анан мен бир топ аттуу кишилер, ушул Шербеков, Акаев, Турар Кожоевдер, Ачилова шайлоого катыштым. Ал мен академиянын инспекторлору шайлоосуна катыштым, Тилден адабият институтуна. Ошондо 5 өз ата-анасым арасында членкор бар эле, профессор бар эле, мен кандидат. Бирок баягы элдин оозуна алып калгандыктан анан жаштан болсун дешип жыйынтыгында мен утуп кеттим. Институтка директор болдум 80-жылы. Ошону сураганым 90-жылдагы мен директор элем. Бирок эми шайлоо башталып калган демократия өтө эле өзүнчө эл бололу деген умтулуу принциптер чыкты. Мен ошонун арасында болуп Компартиянын жыйындарына чакырып, мен ал жерде кайыш айтып, Казанда кайнай баштадыңыз саясатты. Абсолют маселе жана Рябокон деген кыргызга каршы кишинин баарын көздөрүнө сайып айтып, ооба, билебиз. Ошонан таанып, анан Накен Касыч дагы айтып жүрбөйбү. Анан шайлоодо катышып, ата-анаш негизде. Анан чоңлардан 6 киши элек. Алайдан өтүп келдиңиз да? Алайдан, чоң алайдан. Мен алайдан көрсөтчү эле чоңдор ага
каршы болушук, себеби Одер кошкан чыккан кишини көрөбүз. Анан мен чоңуна барсын деп коюш. Анан шерим кылып качалсам, мейлем анда чоңуна барып кое берди. Кичи мекениңизде. Кичи мекен. Ошонун 6 киши талапкер болду, 3 алып койду, мени сыйлап. Ордендүү адамдар, Лен орденова чабандар, ой, инибизден жаш чыгып келет, жаш ошол. Наркты караңыз. Ал эми экөө алган жок, анын ичинде азыр айтсак болот, сен жаш таныган Муса Сапаев деген ага болот, жакын Рогалдагы мен катышсам дедим. Болуптур деп ар ким өз эркиде. Үчөөбүз кирип, бирок мен жолугушка барсам, эл ой, сени шайлайбыз барсың. Ора албай да барып, ишинди кыла бер деп коет. Чын эле шайлада биринчи турган менде 68% менен чалышып өздөрү кечинде телефон чалышты, өттүң сен. Баракелде. Толуктардын бир сөзү да ушу нарк болгон да ошол кезде. Андан баягы мен кечээ дагы сизди куттуктоодо сүйлөдүм. Ал жерде да бажак болдуңуз, жаңычыл депутаттардын тобун башкарып жүрдүңүз. Анан тиги мына эгемендиктин 32 жылдыгынын босогосунда турабыз, Абдыгаneке. Ошол жерден дагы кичине кайра кайталап коюңуз, кыска болсо дагы эл журт билет баары. Сиз ушул Акаевди ошол кезде бийликке алып келүүнүн жаңычыл, прогрессчил деп издедиңер. Биякта биз телевизордон көзүбүздү албай карап турдук. Кандай гана кишилер коюп өтпөй турду, жытып турду. Тагдырдын тамашасы, буйругу Акаев келди да. Ошондо жанагы адегенде Айтматовду сунуш кылуу деген маселелерди китебиңизден да окудум. Ушундай болду. Ошол сиз ушул биз эми аны кайталай албайбыз. Тарых деген ошо тарых калды. Бирок мындай азыр кыял менен, фантазия менен ушу башка бир жолу Айтматов болсо эмне болор эле деген эле мени түшөтөт да. Азыр Дүйшөнсага калтырып кетем, мен Айтматовдун 90 жылдыгы болгондо китеп чыгаргам. Чыңгыз Айтматов «Совесть народа» деп орус тилинде. Ошонун ичинде Айтматовдун көркөм чыгармачылык жөнүндө дагы бөлүмдөрү бар. Анын коомдук саясий жөнүндө, публистикасы жөнүндө да, анын эралык мамилеleri жөнүндө дагы макалаларым бар. Ошондон жазгам ушул словону коюп. Мен ошол окуяга түзөк аралашкан башында болгон кишилердин бир катары Айтматов чынында макул болгон эмес. Мен деле кийин көпкө эме болуп жүрдүм. Айта ушу кишилер болсо болду деп ошону жаздым. Себеби ал кишинин ушунчалык чоң кадыр баркы бүт дүйнөгө таанылган болчу да туура. Анан мындай дипломатиялык тажрыйбасы бар. Ошол нерсени мен ойлогонум, мына Чехияда ошо атактуу драматург Вацлав Кавел, Венгрияда Арпас Гönс деген ал да жазуучу, адабиятчы. Болгарияда философ Жулев деген келди, интеллектуалдар. Прибалтиканын үчөөнө тең эмелер келди. Литвага Лансберген атактуу элдептардын съезде такай-чатак жазылган профессор, өзү музыкант, композитор. Адабият, маданият ишмерлери келе баштады. Анан Эстонияда жазуучу келди. Ленард деген. Бер кишине да кыскача Прибалтикада мына Гамсахурдия атасы да жазуучу, өзү да ошондой. Элчибей келди. Чыгыш таануучу. Армениядагы Востокчо чыгыш таануучу доктор Петросян деген келип, мен ошол эске алып, бизде деле чүкө мындай лидер болуп берсе, Духан башында болсо дегендей ойдо элем. Бирок ал өзү кенчигинде жок, мен адабият менен иш кылдым. Кийин өзүмө ой келди, туура кылган экен депчи. Эгерде президент болгондон бар айластан жумуш менен отурат, иши көп, анын чыгармачылыгына көңүл бурбайт эле. Бирок да жана өтө кыйын мезгилдерде кайра болуп калчу. Жана бизде топломдор болгондо, революция болгондо ата ушу Айтматов болгондон мүмкүн биз мындай деңгээлге жетпейт элек. Ал киши биздин руханий лидерибиз, калканыч болуп турат эле. Анан экономика жагын башкаларын өкмөт башкарат, башкарга жол башчы болуп көрсөтүп койсо, өзү болсо мындай бизге анан дүйнөгө калканыч болуп берсе деген. Тагдыр башка болор эле деген ой да. Ал өзү аны туура эмес. Эми аны Акаевдин бакытын түшкөндө ал да Акаевди
көрсөтүптүр, анын мен да оюм ошондой болчу. Мен жазган макал жөнөктөн. Мен апрель айында эле биринчи чогулганыбызда 9 апрелде чогулганбыз жогорку кеңеште жана биринчи жыйын. Асмат Масалевич Текебаев, мен, Казат Акматов, анан Акималиев да болсо эле, ушу 4-5 Барбажиевлар өзбектер шайлап алды парламентте. Казактар Назарбаев ошону келтирип, биз дагы мына сиз болуңуз, президенттикти киргизелик, сиз болуңуз десек, болбой ал киши. Ой, Москва эле Москва эмне дейт? 16 президент болобуз деп кашайып болобуз деп десеңиз. Анан ошондон кийин Акайпа кирип айткан, баягы киши болбой койду ушу. Сиз кандайсыз президент болсоңуз? Ой, ал мен академияга келгениме 1 жыл болду, азыр эртерээк деп койгом. А кийин жана Ош окуясы болуп, кырдаал өзгөрүп, элдин баары Асмат Масалевди жактырбай, Компартияны жактырбай калганда кескин өзгөрүштөр болуп кетти да. Кетти, туура демократтар көчөдө. Анан ошондой шартта биз Масалев өзү да көндү президенттикти киргизелик октябрь айында. Бирок кырдаал өзгөрүп кетип, шайлоо койду, өтпөй калды, билесиң. Өздөрү талашып кетти мына. Компартиянын 3 лидери тең, бирөөчүлөр. Анан ошондо мен мага академик Жаныбек Шашаналов чалды үйгө. Ой, Аскар Акашты айтсаң, эми келишиптим ал Москвада академик Самарс деген үйүндө кызы берип отурат dedi. Телефонун берди. Анан мен чалдым. Чалып сен ошону болот айдым, келбесеңиз болбойт. Бул тур бүттү, эч ким өтпөй калды. Десем, ошентип атадан кызыгып калды. Келиңиз үчүн десем, түндө учуп эртеси келип шайлап калды. Эми анын баары дайым бардыгына эми тагдырды кайталай албайбыз, тарыхты. Мен бир суроо берейин сизге. Мага менин купулума толбогон, ээрге кыйшык отурдук деп ушу жазып жүргөн. Мына биздин мамлекеттин эң белгиси, символикасы да. 3 белги мага мен жаран катары, кыргыз катары үчөө тең жакпайт да. Мисалы үчүн кийимин текси дагы, обону дагы, музыкасы да марш сыяктуу сезилет. Кыргыздын бир жыты, тиги унусу билинбейт. Манасы дагы, ыргактары, же күүлөрү дегендей. Экинчиси келип дагы ушу шашылыш эле чампалап кабыл алынгандай сезилет. Себеби алардын авторун билем мен, байкелеримди. Андан кийин туу. Мен Казакстанга барганда Абдыганике бир Илимпос айтты кийин. Силер тууну алып атканда алар туу ала эле экен. Кызылды алганда биз түлөө бердик дейт, көктөн өтүп кетти деп. Эми бул деле ушул мен жаратканга ишенген киши катары, бир күчкө ишенген катары. Ушул ээрге кыйшык отуруп алганбыз башында. Ушулар мага начардай бир шектүүдөй сезилет да. Сиздин көз карашыңыз кандай ушул? Түшө мен ошол талкуулардын баарына катышканмын. Аябай кызык болгон, айрыкча туу боюнча. Ошон көк же кызыл болушунан анан түпкүлүгүндө кызыл тууга токтолгонубуз мача айтканда мына биздин түштүктүн эли көктү эме көрөт, кайгынын, азанын ошондо депутаттар аял депутаттарга каршы безилдеп каршы турган. Анан кызылды да мисалы келтиришкен, мисалы Манаста кызыл дагы бар да, билесиз, кызыл туу. Көк асаба кызыл туу деп турбайбы? Деп турат. Анан эми ошондой мезгилде сен айтканыма герб дагы мага деле ушундай мындай комсоорок көрүнөт, мындай төптөгөр эле бир печать катары да. Мөөр катары, туурабы? Анан бирок бизге эртерээк ошону алыш керек болду да, туура мамлекеттин символдору. Деп менин оюмча кезинде туура болгон, анан эми алган нерсени заманга жараша, кырдаалга жараша оңдосо болот да. Аны мындан бир 10 жыл мурча аракет болду, тууну кайра элдегендей. Анан гимн жөнүндө сен айткандагы мына 3 куплет болчу, азыр бирөөнү алып салышты. Демек мындай эми мына 32 жыл болуп аткандан кийин биз тажрыйба алдык, көптү көрдүк, башкалар менен салыштырып атабыз. Менимче токтоо болуп туруп, кайра караштырып көрсөк болот деп ойлойм. Рахмат. Энди казак айтмакчы, сиздин кызмат ошол кезде басма сөз деген бир ачылыш болду биз үчүн, мына биздин журналисттер үчүн. Ошого министр болдуңуз. Кийин негедир ошол жакшы министрлик жоюлуп кетти.
Анан кийин бир жазма дегенде жалпалалчы мына газети, журналы, китеби кирди. Бардыгы көчөдө калды. Жазмадан биз айрылып калдык. Кайсы бир деңгээлде. Ошол министрликте абдан жакшы баштадыңыз эле. Андан аягына чыгарбай жоңоюп кеттиңиз. Ошол жөнүндө эки ооз сөз сурайын. Sen aytқанда, мен 90 жыл депутат болдым. 91 жылы Кыргызстандын биринчи өкмөтү түзүлдү. Январ айында мына ушул күндөрү 80 жылды беле аткан Насим Исанович башына туруп, анан мени да ошол өкмөткө кошушту. Басма сөз жана маалымат министри деп. Ачык айтайын, сен үчүн да башкы. Ага чейин бизде Госком издатель болгон. Бар Прыспаевич башында болуп, комитет болду. Билем. Анан Аскар Акаевич мени чакырып, аңгемелер дегенде ушул маселе. Анан мен айттым, мына Россияда, Казакстанда атайын маалымат министрлиги деп ачты, басма сөз жана маалымат. Ушул туура болот эле десем, анан анда министрлик кылалы ошо министр деп атап, ошондон өттүк. Жана колдон келген аракет кылып жакшы иштедик. Анан канча убакыт иштедиңиз? Мен 1 жыл 1 ай иштедим. 92 февралда Насим Исанович кайтыш болбоду ноябрда. Анан кийин жаңы өкмөт түзүш керек деген зарылдык болуп, Турсунбек Жээнбекович премьер-министр болду. Анан мени вице-премьер-министр болуп, социалдык чөйрөнү тейлеберде мен басма сөздөн тышкары билим берүү, саламаттык сактоо, маданият, социалдык коргоо, андан көп тармактар кошулду. Ошого кеткенде, анан министерствонун мындай жоюлуп калганына кайсы бир деңгээлде менден да сурайт ошол чөйрөнү курат. Кандай алабыз дегенде мен каршы эмесмин, себеби муну азды айтып коеюн. Маалымат министрлиги деген көбүнчө авторитардык, тоталитардык режимде турат. Ал бүт баардык контролдук цензура кылып туруш үчүн. Бизде жана министр болгондо мурда билесиң главлит деген цензура болчу да, аны жоюп, бирок биз бир бөлүм катары алып цензура жоюбуз. Бирок алгачкы басма сөздү биз тейлеп, мына биздин эң биринчи эркин гезиттерди мына Мели Сешим канунун насабасы, Түрмөк Абкеевдин Аалаңы, андан мурун Майдан чыккан Майдан, анан Республика газетасын, кийин Кыргыз рухун биз өзүбүз чыгарып, алгачкы эркин сөздү биз колдогонбуз, каттаганбыз, бирок жана цензурага жол берген эмес. Кийин жана министрликтин жоюлушунда себеп мына китеп чыгаруу иши көбүнчө түйүнөлүк тажбаны издеп көрдүк да. Мен министр болуп турганда деле издеп көргөнмүн. Бул жанагындай идеологиялык министрлик болот дегенде ал эми эркиндик бербей, анан китеп чыгаруу ишине, басма ишине ал көбүнчө өрнөк атаандаштык негизде ар ким өзүнүн демилгеси менен чыгарат. Биз жалпы эле рынокко кетпедикпи? Анан ошондо мен да каршы болуп аны концернге айлантып койдук. Дүйнөдө ошондой өзү. Концерн же консорциум болот, билесиң да, же холдинг болот. Бирок эми Салижан аке, бирок сен айтканың туура. Эми ал концерн тибинде же холдингпи баары кармап калсак ошол кармап калдык. Мына Мамек Карыкулович концерн болуп жакшы иштеди го. Энциклопедияны колго алды, мынасыл конструктурган, алардан начар алды эле. Рыноктун принциптерин өздөштүрүп, демилге менен уюштургуч жөндөмү алып кетсе болот да. Тилек каршы бизде анан жана менчиктешип өткөндө китеп дүкөндөрдө кете баштады, басмалардагы кете баштады. Ошентип азыр мындай чогуу чаран атуу мамлекеттеги иш атылганда ошондой болбогонун мен өкүнөмүн. Албетте, мандан кийинки кызмат тепкичтериңиз эл журтуңузга дайым, спикер болдуңуз, Ошко, мына чоң областка барып, ушу адабиятчы болсоңуз да ошол жерге, мына Вацлав Кавелдей болду эле маселен. Ош деген чоң област. Ошол жерге губернатор болуп жетектедиңиз. Бирок мен кечээ да сүйлөдүм. Мен бир нерсеге кубанам да. Ушул мен жангүйөр баягы шакиртиңиздей болгон кишимин. Сизди баягы күмүр тутам адабияттын. Сиз ушул мен жазып эле жүрөм, Акаев бүлгүнү деп жазам да. Бүлгүнү деп мен силер кандай кабыл аласыңар? Мен бүлгүнү талкалоо, колдоолордун баарын талкалап туруп реформа жасаш керек беле. Ушунча бир арты мына орусча айтканда плачевный болуп атат. Сиз ошондон этек жеңи булганбай чыккан ошол бойнядан саналуу саясатчылардын, чиновниктердин бирисиз чиновниктин.
мен ушуга кубанам. Экинчиден, сиз мына Алайда ошол чоң Алайга айлыгыңызга үй салыпсыз. Анан кийин балдар барбай калабы, тиги бу деп эми ар кандай себептери бар. Азыркы менин балдарым деле айылга барбайт, аны көзүм жетип турат. Бирок иним бар айылда. Ошон менен жалгыз үйүңүздү айылдагы өткөрүп бердиңиз бала бакчага. Мен абдан кубандым, жетин албай. Ошондо көп жазгам. Бул эрдик. Мына сөз 70 жашыңызда айтайын. Жерим 40 соток жер. Баягы Фицджеральд Скоттун бир жазганы бар. Тогдашнее время дейт. Биздин бири-бирибизди мактап отурган шылдыңдай сезилчү эле дейт да. Биз эми мына жаш курап өткөндө туураны туура деп эле айтады. Мен эрдик деп жазгам. Өткөндө бир чоң эле кызматтарда жүргөн кишинин үйүнө барсам, короосунда эмне гана жок. Орусча айтканда хыламдын баарын жыйнай берип жарыктык. Мен канча үйүңүз бар? Мен айттым, сиз ушу отурукташкан элден окшойсуз, тукумуңуз. Бул көчмөн кыргыз мындай арданып мага таарынды. Бир туугандыра көрбөгөн кишилер бар, көрөм, журналист катары. Анан сиз ошол айлыгыңызга бердиңиз. Мунун баардыгы эрдик. Эми биз эгемендиктин алдында турабыз. Андан тышкары мен кандай китептерди баарын элге бекер таратып берем. Мектептерге, окуу жайларга китеп бар. Анан өзүм көп китеп чогулткан ишимен студент кезде эмне бар тапкан байлыгым китеп, өздүк китепкана. Мына кызым отурат. Чарба жагынан мен киргишпен болду. Эжеңер, апаңар деп коебуз. Ошол мен китеп дүкөнүнөн башка эч жака барбаймын. Качан да болсо азырда жумасына бир жолу кыдырып алып турам. Анан көп болуп кеткендиктен батпайга да кетет. Анан келип окуп эскирип турат. Мен ушу 3 жолу партиясы менен Алай университетке 3000 ашык китеп өткөрүп бердим. Бул дагы студенттерге көмөк болсун деген менче дагы кошумча. Дагы адабиятчы катары ашыкча дүйнөгө кызыкпайм эч убакта. Китептен башка көп кереги жок. Дагы адабиятчы катары бир суроо берейин. Мына Франц Кафка биз да жакшы билебиз. Шунун бир жазганы бар да, суроо бергенде. Сизге бул келечек кандай көрүнөт дегенде айткан, туннелдей көрүнөт дейт да. Алдыда жарык жок, артта күңүрт жарык бар деген. Ошол сыяктуу эми ал салыштырмалуу айткан Франц Кафка ойчул өзү. Биздин мамлекеттин келечеги, бүгүнкү күндөгү акыбалыбыз дагы эртең кандай болобуз? Баары эле ушундай болуп да сиздин көз карашыңыз кыска уккубуз келет да. Бул аябай маанилүү суроо. Сен айткандай Кафкага чейин акылмандар болочок жөнүндө көп ойлонуп жазган. Анысы менен социализм деген, коммунизм деген көрдүк го туура. Акыркылар Маркс, Ленин менен бул анда жашап да көрдү. Теңисинде келечекти болжош кыйын, мүмкүн эмес. Айрыкча прогноз жасаш, ал дайыма келечек жанагы азыр эң көп окулган, көп макталган Насим Талеб деген Америкада жашаган дивандык араб бар. Ошонун 3-4 китеби чыкты. Ошонун биринчи китеби Черный лебедь деп акылар болот эми туура. Акысы Черный лебедь дегенде балким Австралиядагы бир жерде чаңда аз болот экен, сейрек. Ал деген өз белгисиздик дегенди. Ошон үчүн эч ким да келечек так айта албайт. Бизде айткандар кандай болмой көрдүк деп жашап. Ошон үчүн кыйын, бирок да бүгүнкү күндөн чыгып кечеги өткөн тажрыйбабызды эске алып, жалпысан атты болсо болот. Мен жеке баамда Кудайга шүгүр, Кыргызстан ушул 2,5 атыбыл акыркы Кытайдын маалыматы боюнча биз 3000 жылдан ашык тарыхтан келаткан эл катары жоолбой, канча улуу элдер жоолуп кетти. Өзүбүздү сатап жаткандын эки себебин бул элибиздин канын жаны, анан багы эркиндикти сүйгөндүк. Көчкөндүк бул эркиндигин коргой алгандык, ошону күрөшкөндүк, Ошентип мына тынымсыз жаңы көзкарасга жеттик. Кандай оорчулуктар болду, экономика жагынан, социалдык турмуш жагынан, анан сырттан кирген жоолор болду. 4 жол болду мына. 99-2000, анан кийин кечели 2 жол болду. Туура Баткенде. Ушунун баарын көтөрүп элибиздин эрки, анан руху, анан келечектен эч убакта үмүт үзбөгөндүгү, Кудай кааласа, дүйнөнүн арасында кадырлуу мамлекеттердин бирибиз. Кыйынчылыктарга карабастан, жоолорго карабастан
сата беріп атабыз. Мен терең ишенем. Ошо 3000 жылдан бери келаткан кыргыз эли жолу болот. Анан мен силердин куттуу редакцияда отурам. Кыргыз тили жоголгон жок. Болсо канча улуу элдердин тили жоголуп кетти. Биздики сатыр кылдат. Кеп эми ушуну ынтымак менен, биримдик менен, бирок ачыктык менен, демократия жолу менен, эркин сүйлөп, биз сөз менен, ой менен кармашсак болот. Бирок андай тополоң жолу эмес, кан төгүү жолу менен эмес, ар бир ыйык жерлерди, анын ичинде административдик жайларды, мекемелерди мына телевидениени ресми кирип канча талкуулашты. Андай бүлгүнчүлүк эмес, жолдорду талкуулашты канча үйлөрдө. Караганда оңдоп атабыз демиш. Кайра турмуш көтөрүүнүн ордуна жанагындай кыйраган жерлерди бүтөп атабыз. Чачылганды жыйнайбыз деп манастайт. Ошон үчүн мына ынтымак болуп мына сөз менен айтсалык, тил менен айтсалык, бирок бүлгүнчүлүккө учуратпай, ынтымак менен мамлекетти сактап алдыга жылалык. Болсун. Сизден мен каалоо сурайын деп аттым эле, өзүңүз эле айтып койдуңуз. Эми Абдыган эке эгемендиктин алдында 70ке чыгып, 70 жашты ар ким ар кандай түшүнөт. Мен 90го чыкканда Карасаевден бир Кайран Карасаев Хусейин агайдан интервью алдым эле. Анда мугалимдерге 91-жылы 90го чыккан. Ошондо сурадым, бу 90 жаш кандай болот экен десем, ай балам, бу деле сонун суроо бердиң деп, анан башынан өткөн кыйынчылыктарды баарын айтып келип, эл душманынын баласы анан эмне деп кысматка жетти. Агайыңыз сиз жакшы билесиз. Анан мындай бир жакшы ойду айтканда, балам, дайыма жамандыктын таразасын, жакшылыктын таразасы басып келди. Эми сонундун баары алдыда деген да. Эң туура айткан. Мен ага толук кошулам, өзүм да ошондой принциптемин жана канчалык кыйынчылык көрсөм да аны өзүм көтөрдүган элге чыгарбайм. Элге наразы болбой. Жана Хусейин Карасаевдин мен талай жолу чогулуп, жана саткан юбилейин кийин биз бир жылдан өткөрдүк көлдө. Караколдо, Токтоян айылында бар өткөрдүк. Ошода катышып узатканга катыштым. Мен айтарым, жана акылман сөзүнө кошумча, ошо дүйнөдө канча дагы жарык жакшы адамдар көп болгон үчүн дүйнө сакталып келатат. Жана кара санатайлык менен жаманчылык дүнөкөн күрөш болот, бирок дайыма жакшылык, амандык жатат. Болсун дейли, аман болуңуз, ден соолукта бололу. Жакшы. Кылайым, элге оксун. Рахмат.